Қазақстанда расмий түрде суперкомпьютер ишке кирди. Аземге Арем Клоуд улуттук борборунда президент Касым-Жомарт Токаев катышты. Система тиешелүү министрликтин жаңы маалымат борборуна орнотулду. Суперкомпьютерди кластер бул борбордук Азия аймагындагы эң кубаттуу эсептөө чечими. Анын ишке кириши негизги тармактарды санариптештирүүдө маанилүү кадам болот. Ошондой эле нейрон тармактарын санариптик экономиканы жана илимди өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Ага университеттер, стартаптар жана IT компаниялар жете алышат. Мамлекет башчысы бүгүнкү окуяны өлкөнүн технологиялык өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп атады. Сегодня, по вашему поручению, Казахстан запускает. Бүгүн сиздин тапшырмаңыз боюнча Казакстан Nvidia H200 чиптеринин базасында 2 экзафлопско чейин өндүрүмдүүлүккө ээ улуттук суперкомпьютер кластерин ишке киргизүүдө. Касым-Жомарт Кемелович тармакка дем берүү үчүн стартаптарга жана илимий долбоорлорго эсептөө кубаттуулугун жеңилдетилген шарттарда берүү сунушталууда. Стартаптар мамлекеттик органдар үчүн акысыз, жетилген атамекендик IT компаниялар жана чет элдик кардарлар үчүн базар шартында 50% чейин арзандатуу. Для иностранных клиентов.